Купондор келди. Бизге купондорду кантип активация кылабыз? Фаберлик дегенге киребиз. Приложение аркылуу киргендер өзүңүздөрдүн личный кабинетиңиздерге киресиздер. Регистрационный номер, аты жөнүңөр чыгыш керек. Анан кийин купонду карта деп киребиз. Киргенде автоматтык түрдө сайтка кетет. Сайтка кеткенде бул жерге өзүңөрдүн логин жана ключту жазасыздар. Менде сакталуу. Мынакей логин ключту жазып туруп, мен кире алам. Сайт аркылуу личный кабинетке кире алабыз. Мынакей эми бул жерде 5 штук дейт. Доступно карточек 5 штук. Эми ылдый жылдырсак, мынакей бул жерде бизде карточкалар чыкты. Бардыгы 5 штук. Анан мынакей 1 штук. Бул жерде жазылуу, баары жазылуу. Эмне алса болот экендиги дейт. Мынакей любое средство косметики для дома из каталога номер 4 деп туруп, со скидкой 50% дептир. Дом Фаберлик сериясындагы любой продукцияны 50% скидка менен ала алабыз. Эми бул картаны биз активировать кылышыбыз керек. Активировать үчүн мынакей кызылды басабыз. Кызылды басабыз дагы бул жерден мынакей активировать дегенди басып чыгабыз. Все. Эми биякта X-ты басасыңар. Мынакей карагыла, доступно 1 купон, активировано 1 купон. Анан силер колдонсоңор или подарить этсеңер болот. Азыр экинчисинде ар бир карточканы ушинтип бирден активация кылып чыгасыздар. Эгерде кожа эле экен, из каталога номер 4 дейт, 45%, 45% менен денеге камкорчу каражаттарды ала алабыз. Эми муну өзүбүз колдонуш үчүн активировать кылышыбыз керек, же болбосо бирөөгө бергибиз келсе, мынакей бул подарочтун сүрөтүн басасыңар. Анан кийин бул жерден кайсыл эме менен кетире аласыңар. Например, WhatsApp'тын сүрөтү турат. Ошол WhatsApp'ты басып киресиздер дагы. Например, мынакей мен Гүлзарга жиберем. Мынакей сиздер ушинтип бирөөгө жиберсеңер болот. Алар бул ссылка аркылуу кирип туруп активация кыла алат. Эми кайра приложение кирдиге ушундай кылып баарын активация кылып, же болбосо бирөө менен бөлүшүп койсоңор болот. Ошондо мынакей бизде 5 штук болсо баардыгы чыгат. Раскрыть весь список доступных карт дегенди басасыңар. Ошондо бизде канча штук болсо ошонун баары көрүнөт. Түшүндүңүздөр э? Активировать деген жерди басасыңар, эгерде өзүңөр эле колдоно турган болсоңор. Анан активировать сөзсүз басып койсоңор. Активировать болгондон кийин мындай болуп чыгып калат: доступно и активировано деп. Анан эми жаңы каталог башталганда кантип колдонот экенбиз, ошону дагы көрсөтүп беребиз.